Ассаламу алейкум, урматтуу Бага Сүрө Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, котмаган күнүңүздөр менен бак дааватты буюрса баштадык. Азыр Лейлекте 1-февралдан баштап ошол жерден баштайбыз. Абдулла Ташевич менен биргебиз. Азыр жолдо келатып, Кадамжай районунун Бүлгөн айылындагы мындакка караган тоого жасап аткан бакты көрүп, ушул жерде тартып аткан мезгилибиз. Өтө бир мотивация боло турган көрүнүш бул жерде. Достор, бул инноват эжекебиз сууну сатып алат экен. Бир машинасын 1,5 миң сомдон сатып алат экен. Бул жер таштактуу, өтө таштактуу болгондуктан бул жерде топуракты дагы сатып алып келип салыптыр. Азыр бул жерге шиповниктен баштап бадам, өрүк, гилас, бак тарактын бүт баарын ушул жерге жасап атыптыр. Азыр көрсөтөлү. Өтө сонун Кыргызстан үчүн пример боло турган нерсе. Биз суусу аккан тегиз топурагы бар жерди бакылай албай атсак, эжекебиз топуракты дагы, сууну дагы сатып алып, мына ушундай күчтүү мээнет менен аял киши бак кылып атат. Сатып алат экен. Мына эми эмне деп айтарды? Мына Өзгөндөй, Жалал-Абадтай, Алайдай, Алайкуу, Нарын, ушундай чүй, талас, ушундай жерди кармап туруп, мындай сыксак майы чыгып аткан жерлерде багбанчылык кылышыбыз керек. Мына ушундай жерде болуп аткан башка жерде да болот. Мына ошого аракет кылыңыздар, бардыгыңыздарды багбанчылыкка чакырабыз туугандар. Чуңкур казылган, чуңкурда мынакей 60-60 казылыптыр. Топурак, көң кык булар четтен алып келип салынат экен. Инноват эжек, кайсы сорт бул? Корейский сорт деп коет экен го, мындай чоң-чоң болот экен. Корейский сорт. Корейский сортпу же королевский сортпу? Королевский дейби. Королевский сорт экен. Мен окшодум да. Королевский сорт экен. Суу кампа 16 кубалык суу кампа экен. Бул жерге машиналар менен алып келип водовоздор суу куюп берет экен. Кудай сакта.